Анан Арыстан алайды кийин мамлекеттер аукцион өткөрөткөн, жаман талашат экен, баасы көтөрүлөт экен десе таң калчумун. Кандай депчи. Көрсө ошо корпусумда экен. Арыстан алай кыргыз элин бир чөнтөгүнө салып алып эле багып алат экен десе да таң калчу элем. Аукцион болсо, биз дүйнөгө шарт окуп атсак, кыргызды көкөлөтө болбойбузбу? Кыргыздар өзү жаман эмес да, кыргыз Манастын тукуму да. Бир аз пусулуп калгандыр, бир аз адашып калгандыр. Жолун таппай, мына могу күндөр сиздерди өстүрүү үчүн эле болуп атат. Могу тикенектүү гүлдөр, күндөр. Тикенектүү, сабагы тикенектүү, бирок башы роза бар го. Ойлонуп көрсөң, мына могу тикенектүү жашоо барып анан акыры бир энергияга, ароматка, гүлгө, жытка адамды айлантып атат. Ошондуктан керек болсо ошол Акаевка, керек болсо бир кыр ушу Бакиевке, бир кыр ушу Атамбаевка жана башкага кийин рахмат айтабыз. Ооруп келген адам ооматын алат дейт да. Кырсыгып келген адам кызматын алат, анан кутулат дейт. Ооруп келип ошо бизден күлөбүз кээ бир оорукчандаргачы. Анан айтып келет да, ушу үйдө ютубтуктап эле угуп алып уктап калып атабыз. Анан күлөбүз, ошо мамаң менмин, эмчегимди сала койгондой ошентип уктайсың. Баягы алейде эле төрөлсө, анан курсагын тойгузуп, көчүгүн кургактап койсоң, уктап анан чоңойот го. Анысыгандай анан ошо ооруп келип, анан айласы сугат да башканы токтотуп коюп. Оорубайын, уктайын депчи. Анан ошо менен энергия отуруп, анан ооматтуу болуп атат. Караңызчы, эми ошо оорунун ар жагында ооматы бар экенин. Ошондуктан кечигип калбай келип жаныңыздарды алыңыздар. Келип багытыңыздарды алыңыздар. Мени чана албайсың, анткени менин корпусумду чоң энергия кийип алган. Атайын ар жактан дайындатып келген. Мейли ал пендечилик жашоомдо жаман болгондурмун, ургандырмын, тебелеп тепселегендирмин, кыйкыргандырмын. Асмандан ошо берилет. Арыстан алай бул Манас экен, Арыстан алай бир чоң жинди экен депчи. Эгер мендей чоң жинди болбосо бул сөздү айтып чыкпайт эле. Мендей чоң жинди болбосо дүйнөнү кыйратпайт эле. Мендей чоң жинди болбосо могу жалган жашоону бүтүрө албайт эле. Манаста чоң жинди болгон го. Анысы кандай, ошо эски жашоомдо дагы жиндичиликтер болгон. Азыр дагы ошондой кыялым бар. Жаманбы, өспөйүнбү, мен сөгөм кубалап чыгам керек болсо. Жакшыбы, мээрим төгөм. Сот да. Ошондуктан ар нерсенин аргырын көрүп, ар жагын көрүп, келип жаныңыздарды алып калыңыздар. Ал өзүңүздөргө жакшы. Мына корпусуңуздар мен сыяктуу энергия өткөргүчкө өтүп кетсин. Ошол мен агым менен табиатты тазалагандай, сиздин ошо колуңуздан эм өтүп адам айыгып калсын. Батаңыздан, оосуңуздан эм өтүп калсын, агарып нурданып. Мына корпус, анатомия ааламдын ролун аткарат деген ошол. Эгер аткарбаса күйүп жарылат деген.